тың шашып тұра бербейлі, кім не дейді екен. Азыр дүйнө тополоң. Бири качып кетип аткан, бири кууп кетип аткан, бирөө кордолуп аткан, бирөө корболуп аткан, бирөө коргонуп аткан. Шыгылса азыр мындай ишенич жок. Тополоң эле болуп атат. Мунугу территория чегара пегаралардын ар жак бер жактардын баардыгын тактап коюп болсок, бул нерсе токтобойт окшойт ушу. Бир нерселерди чечишип алыш керек болот. Анын үстүнө армия жөнүндө эле сөз болуп калса, биздин эл дагы ушу сүйлөй берет да. Биздин армиянын колунан эмне келет? Колунан эчтеке келбейт. Алар бизди коюп биринчи өздөрүн коргоп алсынчы дейт эле. Бизди жамандаганда эле силерди башка жактын армиясы келип коргоп бермек беле? Вариантыңар жок, айла жок, биз коргойбуз, биз. Эле башка варианты бардай эле тиги нар жакты бир туруп эле түрктөрдү мактап кетишет деп биз өзүбүз жөнүндө эч эмебиз жок. Анан эле кыйын болуп эле сүйлөсөк эле оозубузду көптүрүп эле ай биз деген батырдын урпагыбыз, Манас атабыз деген Кытайды чапкан, минткен, тигинткен. Туура. Манас ата жердин территориясын чоңойткон, элди бириктирген, баккан. А сенчи? Сен каякты чоңойттуң? Кимди бактың деген суроону өзүбүз көрсө сүйлөй албайбыз кайра. Анан даргдаңдап эле кыйкырып эле батырдын урпагыбыз, батырдын. Өткөндө дагы батырдын урпагыбыз десек бирөө айтат, жок. Ал батырдын урпактары калбай калган окшойт. Батырлар согуш талаасында эле кайтып келбей калып, по-моему биз жанагы от жаккан, кой кайтарган, жылкы баккандардан эле төрөлүп калгандар окшойбуз дейт. Батырдыкы жок окшойт депчи. Мындай карасаң дал келет да. Ушу жылкычын менен эле койчунун малдарын окшошпуз да, мындай кокту талашып эле ушул эле койдун малдын туягын санап эле экиден эле ушундай арылдашып эле турабыз да, мындай бир башкачабыз. Армияга келгиле десең, өткөндө бир айтат, азыр армияга барбай эле коюш керек. Неге десең, азыр тренировка кылып өзүң чомонткениң менен асмандан эле бир ракета түшсө эле жоксуң, даже стойкага турганга жетишпейт экенсиң. Ошо ракетаны да бирөө жөнөтөт да тура, бирөө келип басып жүрөт, анан келет да, ал өзүнөн өзү эле келип калбайт да. Аны да бияктан баскылап тозуп калыш керек да, бирөө керек да. Исхак Разаков деген кыргыздын стратег, мамлекеттик ишмер, ойчул, акылман, не деген сонун сөздөрдү айтып, не деген кыргызга кызмат кылып кеткен киши, ошонун бир сөзүн эле баарыбыз эле жабалактап эле ошо сөздү айтабыз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп эле бакырып эле. Аны бизге айтпаптыр. Аны аялына айтыптыр Исхак Разаков, аялына. Чын? Аялына бирөөлөр пальто кийгизе коюп, мындай пакта коюп, бир ишин бүтүрүп алалы дешкен окшойт. Анан кийин эле келип эле аялын урушуптур. Сен таза болсоң, мен таза болсом, анан коом таза болот деп. Эгерде бизге айтканда ачык эле айтмакта турабы? Силер таза болсоңор, биз таза болсок деп эле ачык айтмак. Бирок бизге дагы айтыптыр. Бирөөлөрдүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңөрдүн алсыздыгыңардан корккула деген экен. Аткан жеринен жылкетин тартып келебиз бери. Үйрөтүп койбосо болбой калды, жок дег. Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Дегенде мынтыкты кандай кармап кантип атат экенин үйрөтүп коюш керек болот. Биз өзү армияга туура эмес кылып алып атабыз да, мына карапайым элдин балдарын алып келип атабыз. Алар эчтеке билбейт экен да. Алар мынтык кармаптыр. Көрүп атасыздар. Мынтык кармаган эме соңуркап кетип, баз үйрүп атылып кетип атат. Ок деген арбал экен да. Атылып кеткенден анан барып темирге тип, ал ошондон ары кетип калбай, кайра бул жактагы темирге тип, кайра келип чекесине тип калат да. Атылды кете бербейби десең октагы. Ошентип эле баягы командирлерге сөз тийип эле курадык, Журналисттер келе калса качып эле ары бери дыргактап эле. Ошон үчүн байдын балдарын алыш керек да. Алар готовый солдат, Жанында жүрөт алардыкы. Аларга үйрөтпөйсүң, аларды ап эле карматып койсоң, даже ала келет алар өздөрү. Бүгүндөн баштап
ушундай болду. 18 жаштан 25 жашка чейинки балдарды 2 жыл служба кылдырышкан. 1 жыл менен пастеле барып эле түштөн кийин кайра келип калып атышат. Ал эми 25 жаштан 35 жашка чейинкилерди 1 жыл служба кылдырышкан. 35 жаштан 45 жашка чейинкилерди 6 ай, 45тен 50-гө чейинкилерди 3 ай, 50ден 60га чейинкилерди 2 ай, пенсияга чыккандарга 1 жума нормаль болот. Эми көндүрүп койуш керек да, аксакал болсо да, туурабы? Азыр биз кыргыз армиясын коргойм деп өзүнүн каалоосу менен келген, ар түрлүү себептер менен келген аскерлерди бул жака чакырып алат. Аскерлер! Какыла! Kalçelem meşikten sekirip Faridam, 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 faridam. Kuşaşı milirden Болду. Ырдаган ырың кара. Фаридам, фари. Булар да эс тарт эле кыз. Мындай мекен жөнүндө ырдаса болбойбу. Түндө кечинде жасам чечинип. Анан Мени билбей калат го деп келди командир Бекинип. Биринчи мени чапты, анан кийин буну чапты. окшошкандар. Ырдаган ырларын кара. Ушул менен кантип мекен коргойт э? Кыздар жөндөрдө болот. Фаридан, Фаридан. Силер ырдап жүргөндө Фаридалардын баарын алып кетип калдыңар ким? Силер Фаридасы жок калдыңар уже. Түстөр кыла. Разыков. Ассаламу алейкум. Не oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur oradan. Çakır var uğrat koy. Razıkov. Assalamu aleykum. İşleriniz yaxşı, uydagiler yaxşı mı? Tinch mi? Bala çaqa. Мындай болот. Бул сага көчө эмес. Разыков дегенде мен деп жооп бересиң. Уктуңбу? Не деп айткансың? Men. Тур ордун. Разыков. О, эмес. Мен. Siz bir Razıkov. Ne? Sen. Екі өзі Razıkov gelmiş var. Andas? Men, sen. Başlaylan. Tüstür. Komandiram Razıkov. Başlaylan tape. Razıkov degенде мен деп эле аз мына аяктан үйрөнчү. Стакеп. Men boluş gerek. Binte tura. Мен болуш керек эмес. Жөн эле мен. Түшүндүңбү? Düşündüm. Стакеп. Jönele men. Тиин алып эле кой. Жөн эле мен. Kaydan alıp koyun. Жөн элени алып кой. Oldu. Мен. Стакеп. Jönelini alıp koydum men ele. Буларга кантип түшүндүрөсүң? Стакеп. Окопко батпай калгыча армияга келбей каякта жүрдүң? Akopun sırtında. Эмне болуп келип калдың? Armiyaga o. Ekendi suyuyla gelip kaldım. Кантип сүйүп калдың? Mekendi suyuş için mekenden sırtqa çıkış gerek. О, туура. Ura. An üstünde çok ağacı aytkan. Mekendi korkup atkanda karalap durgan kareke tozak otaram dep. Молодец. Жашың канчага келди? 38. Уже чал болуп калыпсың го? Yok dağı var. Молодец. Өз эркиң менен таасирленип алымдарыбызга молодец. Чын. Көп жигиттин мекенчилиги мындай сезимдерин козгоду.
Ошо алымдардан Алла разы болсун. Молодец. Мына болбосо сенин миңиңе да кирмей эмес, мекендин экен. Бирок ошентсе кеч болсо да түшүнүп келгениң үчүн рахмат. Мурда кийин көчөгө чыгып жүргөн балабы? Sen жашооңдо өзүң мушташкансыңбы? Ооба. Киммен? 3 классында мушташкам. Анда дагы акырына чыкпай калганбыз, ажыратып койгон. Sen эчтекеге жарабайсың. Мына солдат карачы, сүрү бар. Эч Через булицу өткөдөт кум. Молодец. Мен жашоомдо биринчи жолу өз калоосу менен мекенди коргойм деп келген дал ушундай аскерди биринчи Апа, не утуды? Прист ойлочу. Муну бир чапсаң ата дейт, бир чапсаң апа дейт, бир чапсаң аке дейт. Сен ушу мындай ургулап эле канча бир тууган экениңди санап койсоң болчу да экен, а? Кой, братан. Көгала кылып коесуң го дейм. Неге? Мен көп турганмын. Молодец. Разыков. Унутуп калдым. Я перепутала. Бери кел, дотам. Не болду сага? Иштеке. Не өзүңө келе албай атасың? Не болду? Просто ona. Делем тоğusun делесин yok. Kızlar! Tuz durdu da. Kıygırmayla koyunca. Kızlar! Emne çalkalaysın. Kıcalat bolvan. Çalkalap kessem kalkalap. Kayrele gelem tonkalap. Tonkalap kessem kalkalap. Kayrele gittim çalkalap. Tuz! Assalamu aleyküm. İşleriniz yaxşı mı? Denizaltılarınız yaxşı mı? Kançaga çıktın Ha? Kançaga çıktın deyim. 37'ye çıktım. Tanışlar olsa 38'e çarpı koymuş mu? Sen ne ol gelip kaldın? Rusya'ya geçiş gerek olmadı. Aget örmek mi? Pasportum süre götüp kalıptır. Anam? Pasport stol koyarsam vayeni biletim var mı dedi. Anam? Vayeni kamat koyarsam silerge jönöttü o. Ne der? Uşak koyarsam beret dedi o. Birөөсү чындап мекенди коргоюн деп келсе, экинчиси дүнүйө кубалап эле келип алган эме окшойт бул, а? Түстөр. Vayeni biletke geldim de. Оен беретке? O. Vayeni bilet verseniz ele getirdiler de. Sen воен элеттим да справкага келгем дегенде эле айтасың го? O çında böyle mekenge iş vahşet yaşam yok benim. Munoga barıp gelip alıp men bir barıp geleyim de odamda. O şu vayeni bilet verip koysanız yaxşı olur. Түстөр. Vayeni bilet gerek. Süzөңгүлө. Солго карагын. Разыков. O? Оң солго карап атам мен. Түстөр. Oң жақтан бөлө жарым келіп қалау дедім. Аяқта қарай. Vayeni bilet. Түстөңгүлө. Башты оңго бургула. Başta değil. Sen emne ayтканды аткарбай атасың, э? Men başım aylanıp kaldık ayağa karayız. Түстөр. Түзөңгүлө. Солго карагыла. Solga karadık bunu. Sen эмне эле элеңдеп эле оң жакта карап атасың? Mıyaktan düşman gelip kalaudu odamda. Душман любой жактан келип калышы мүмкүн, туура. Оңдон келиши мүмкүн, солдон келиши мүмкүн, капталдан, аркаңан, алдыңан, төбөңөн да келип калышы мүмкүн. Тура. Бирок армия деген армия. Приказ берилдиби?
Аткарган. Үйрөнөбүз. Мен силерге азыр үйрөтөт окшойм. Патриот деген кандай экенин силер билбейт экенсиңер. Мен азыр чыныгы патриотту чакырам силерден. Ушу жерге келип службаны кылып, службасы бүткөндөн кийин контракт менен ишке кирип, контракт бүтүп пенсияга чыккандан кийин кете бер десең да болбойт, Мен деген чек ара кайтарышым керек. Мен эч кимге ишенбейм деп, эч кимге ишенбеген бир сал. Кете бер, уже пенсияга чыктың, Сага пенсияда айлыкта бергенге бюджет жетишпей атат десең, мен ама айлыктын деле кереги жок, мен жөн эле пенсиядамы карап жүрө берем деп болду. Иманалиев. Мен. Ана, көрдүңөрбү? Бас бер. Барганга болбойт, жолбош командир. Неге болду? Мен жылсам эле граница жылып кетип атпайбы? Ана патриот, көрдүңөрбү? Иманалиев. Сен коркпой эле кой, ал жака солдаттарды жөнөткөнбүз, карап турат, сен келе бербе. Знаем, ваф. Ыздарашылайын го, түшүндүм. Берки, ваф, не? Жолдош командир, эме көнүп калыппыз да. Не көнүп калды? Мына коңшулаш мамлекеттеги граница кайтарган жокерлерди карап турсаң эле иттер менен жакшынакай басат. Бизде ит жок. Күгүм киргенде ити бар экен деп ойлосун деп өзүбүз эле вафылдап жүрөбүз. Сен тактикаң Ормондыкындай го. Молодец. Дагы ушинтип 5-6 жыл кызмат кыла турган болсок, жөнөкөй сүйлөшкөндү унутуп калып эле бири-бирибиз менен вафылдашып эле калат окшойбуз. Ваф деп. Переживать этпе. Итти мындай эле кое тур. Адамдар эми келип атат, акыл эсине кирип. Эми армияга буякты тартабыз, анан иттерди алып келебиз, анан вафылдабай каласың. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Молодец, мына чыныгы жоокер ушу, молодец. Карачы, мыкты, нак патриот. Кудай буйруса, сага даңк деген медалды берип туруп, жолго салабыз. Ошондон ары кетесиң, ардактуу эс алуу. Жолдош командир, кетпей эле койбоймбу? Неге? Могул жакта мына коңшулаш мамлекетте солдаттар менен мындай бири-бирибиз менен катташып жүрө берип мындай көнүп калдык да, бири-бирибиз таанып калдык кадимкидей. Акыркы күндө семейный катташ болуп азыр чорникасы ойноп атабыз. Как раз мунуга айда менин өчүрөтүм да. Алып калайын дейсиңби? Чорникасын алып калайын, анан эмне кылсаңыз. Мындай кылабыз. Сен чорникастан ал. Алгандан кийин кайра башынан ойнойбуз. Башында мен болоюн деп туруп эле дагы ал, анан кийин кетип кал. Кандай кылсак да ушу чорникасын алып алайын, кете бересиң. Молодец. Азыр мындай кыласың. Мунугу экөө армияга келип чалдар экен, бири 38-те, бири 37-те экен. Азыр ону жактагы 17-18 жаштагы солдаттардын арасына кошсок, буларга дедовщина көрсөтсө, намысына чыдабай асынып алган болезне калабыз. Буларды өзүнчө тарбиялап, өзүнчө чек ара кайектен башталат, каекте туруш керек, эмне кылыш керек, баарын үйрөтөсүң. Болду жолдош. Анан эң жакшысы муну здоровый экен стакей. Сага жакшы болду, күндө какталып, куш кечке чек арада жүрөсүң. Муну тургузуп коюп көлөкөсүндө отуруп, дүрбү салып турасың да эки жака. Түшүнүктүү? Кандай секреттери бар армиянын? Ушуларга үйрөт. Бүгүндөн баштап ушул силерге үйрөтөт. Туңарбы? Ошондой кылсынчы. Военный билет берсеңиз эле кетет элем да. Так. Жолдош жокерлер. Бүгүндөн баштап армия, служба, дружба дегендей эле бүгүндөн баштап мен силердин атаңар дагы, апаңар дагы менмин. Аялыбыз дагыбы? Кандай аял ке? Апаңар атаңар эле дедим го. Силер менен мындай граница жөнүндө таанышып кетели. Азыр границанын жээгине барабыз дагы, кайсы жерден кайсы жерге чейин бизге караштуу, кайсы жерден кайсы жерге чейин кошуналарга караштуу экенин бир четтен түшүндүрүп өтүп кетем. Даярсыңарбы мекенди коргоонго? Даярбыз. Анда солго бурулабыз. Менин артыман кеттик. Анан айып. Kırgızistan'da